Жалал-Абад шаарында да жер көчкү кооптулугу бар, аймактарда күн кечирип жаткан үй бүлөлөр бар. Аларды жергиликтүү бийлик тарабынан, Жалал-Абад шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан ар дайым түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, коопсуз аймактарга көчүү боюнча эскертүүлөр берилип келет. Ага карабай бир топ үй бүлөлөр кооптуу аймакта жашоосун улантып жатат. Учурдан пайдаланып, жалпы шаарыбыздын тургундарын өзгөчө кырдаалдардан сак болуп, адистердин айткан талаптарын аткарууга жана жүргүзүлгөн түшүндүрүү иштерине амал кылууга чакырамын. Бүгүнкү күндө Жалал-Абад шаарында жыйынтыктоочу иш-чара өткөрүлүп турганына күбө болуп отурабыз. Иш-чаранын негизги максаты болуп, жарандарыбызды өзгөчө кырдаалдар учурундагы жүрүм-турмун эрежелериндеги үйрөтүү, техногендик жана табигый кысыктардан сактоо, ошондой эле элибиздин жарандык коргонуу жаатындагы аң сезимин жогорулатуу болуп эсептелет. Бүгүнкү массалык иш-чарабыз бул жөө жүрүш, атайын жөө жүрүш уюштурабыз. Жөө жүрүш менен өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кырсыктарды боюнча маалымат берип, калктын, ушу жөө жүрүшкө катышкан калктын кырсыктар боюнча маалыматын кеңейтүү, андан коргонуу, аларды алдын алуу, ошо иш-чаралар боюнча маалыматты жеткирүү болуп эсептелет.